Конечно, журналисттердин көпчүлүгү ушундай суроолор менен чыгат. Бирок кылган ишиңи колуң менен кылганды башың менен тарт деп кыргызда улуу макал бар да. Мына бүгүнкү күндөгү Сооронбай Шариповичтин ошол СДПК партиясынын мүчөсү болсо да, ошол партиядан чыкса дагы партиялашыбы же кимисин карабастан мамлекетке келтирген кыянатчылыгы, коррупционный иштери боюнча, зыян келтиргени боюнча жоопко тартып атат да. Бул чындык. Бул чындык. Ал эми ошол учурда бизди куугунтукка алып, иш токуп, кандай гана кароолорду жүргүзбөсүн, мунун бардыгына эл да күбө, Кудай да күбө да. Көрүп турат бардыгын. Биз канчалык ошол мыйзамдуулукту сактайлы деп, өзүбүздү далилдейли деп. Мисалы, ошол эле Камчыбай Кыдыршаевич Ташиевдин забордон секирди деп жоопкерчиликке тартып камаганы, бул жөнөкөй эле хулиганчылык гана болуш керек да. Анын үчүн жоопко тартпайт. Эптеп эле шылтоотоп камоо. Мамлекеттик телеканалдар жана башкалардын бардыгы мамлекетке караштуу. Мамлекеттик экономика жана башка иштер менен алектенбестен ошол саясий оппоненттерин каралоо, аларды мыйзам төбөлөө менен басаңдатуу, өзү дагы сүйлөгөндө, элге чыгып сүйлөгөндө, этиканы сактабастан каалагандай сүйлөгөнү, бул ошол мезгилдеги көрүнүш. Бүгүнкү күндө мына чындыктар чыгып атат. Канча деген миллиардтаган алдыда дагы ошол тест боюнча жана башка мына музей боюнча ушулардын бардыгы бул миллиардтаган акча. Бизге ушунчалык жаманаттуу кылам деп токуп дагы бир тыйын мамлекетке зыян келбеген, бир тыйын. Мен кандай гана юрист болбосун, кандай гана прокурор кыйын болбосун, аны менен ачык дебатка чыгып сүйлөшкөнгө даярмын да, мага токулган иштер боюнча. Ошон үчүн 10 миллион, 20 миллион деп аны даңазалап, эч ким бир тыйын урдалбаса, даңазалап жаманаттуу кылган. Мен ага ошол мезгилден бери айтып жүрөм, Кудай бар, пенде эч качан унутпаш керек. Бирөөгө жаманчылык, кыянаттык иш кылсаң, сөзсүз түрдө башыңа келет дегендичи. Мен таба кылбайм. Мунун бардыгы ошол өзү түзгөн, өзү жасаган кыянатчылыктын биринчиден. Ошол мен бардыгына эч ким мени жоопко тарта албайт деп жасаган иштерине болуп аткан бүгүнкү жоопкерчилигине эми бул ачуу чындык. Ачуу чындык, себеп дегенде ошо Нариман Төлөев боюнча мен мындай эки эле нерсени айткым келет да, жөнөкөй адамга түшүнүктүү болуш үчүн. Да ошол автобусту алып келгенде ушул жерде деп эч бир документти көзгө илбестен ошону жасашкан. Бирок өзүңүздөр ойлоп көрүлөчү, 30 канча миң долларга, мен эсимде жок, или 36 же 38 миң доллар болсо керек. Ошол долларга мына шаарда жүргөн 70-ке жакын адам бата турган автобусту алып келсе, ушуга ошол жерде коррупция болду деп жоопкерчиликке тартты. Эми аны сураш керек да, салыштырмалуу түрдө. Мен салыштырмалуу түрдө салыштырып көргөм. Ошондой автобустардын баасы бул 100 миң долларга чейинки. 80 миңден 150 миң долларга чейинки, анын классына карап. Ал эми 38ге алып келгенде кандай жол менен алып келди? Мамлекетке пайда катары алып келди да, арзан алып келди. Аны үчүн жоопко тартпайт. Анан анысы аз келгенсип, мына эң негизгиси ошол мезгилде прокурордун, ошол мезгилде күч түзүмдөрүнүн Конституция 10-жылы кабыл алганда, эгерде депутатты оор кылмыштын үстүнөн кармаса, парламенттин уруксаты жок, жоопко тартса болот. Оор кылмыштын үстүнөн кармаса. Бизде ошого таянып алып, Конституцияны тебелеп, андан мурунку кандайдыр бир козголгон, иштеген иштери үчүн 5 жыл мурунку, 7 жыл мурунку ошол Конституцияга чейин ушуга Конституцияны тебелеп туруп бизди жоопкерчиликке тартып, ата журтту, ошол мезгилдеги ата журттун депутаттарын талкуулоо иретинде ким
эгерде бийликке каршы сүйлөсө, ошолордун бардыгын талкуулоо иретинде колдонулган да. Эми парламентте мен 2 жолу чакырылышында иштедим. Бир чакырылышында төрага кылып шайлашты. Эми баягы иштеп кеткен жериңде, ол жерде коллектив деген бар. Иштеп кеткен жериңе кандайдыр бир иши боюнча сын пикир айтсаң болот. Ал эми персоналдуу түрдө мен да депутат болгом. Депутат болгондон кийин депутаттарга иши боюнча айтсаң болот сын пикирди. Жалпы парламентти жамандап айтыш бул мен этикама туура келбейт. Себеби мен дагы ошол жерде иштегем. Ошол салык системасында соцфонддо иштегенде бүгүнкү күнгө чейин ошол кызматкерлердин бардыгы Кыргызстандын кайсы району болбосун мага урмат сый менен мамиле кылганы мен үчүн аябай мындай жакшы сезимде. Сөзсүз түрдө болот. Себеп дегенде көп капа болот. Көпчүлүк учурларда эми бул баягы адам чоң кызматта иштегенде анын жардамчысы болот, анын советниги болот, жана башка ушулар болот да, аппаратта иштегендер. Көпчүлүгү колдон келишинче ушу адамдын киришин азайтканга аракет болот экен да. Кээ бир учурларды ошол жетекчилер өздөрү деле билбей калат. Себеп дегенде анын безопасности бар, жана башка бар. Ал безопасности Конституцияда каралган, ал төрага баш ийбейт, ал служба госохрана деп мамлекеттик охранага баш ийет. Ошон үчүн жөнөкөй эле бир мисалды келтирсем, ошол мени тейлеген машинанын дөңгөлөгү боюнча мени айыптап чыгышпады беле. Ал дөңгөлөктү ал төрага албайт. Ал машинанын төрага дөңгөлөккө чейин килишкенге укугу жок. Ал эми ошол управ президенттин иш башкармалыгынан төрага деп берилген жаңкы бронированный машина. Анын дөңгөлөк жөнөкөй дөңгөлөк салынбайт да. Мунун бардыгы ошол служба госохрананын тартибине ылайык, алардын талабына ылайык жүргүзүлөт. Ал эми чоң кызматтагы жетекчилердин көбү капа болот, эмне кабыл албай калды, андай мындай деп. Сөз анда эмес. Бул эртеден кечке мисалы бир жумалык иш күн тартиби жазылат. Себептен мамлекеттик иште ошонун баары жазылат. Ошол учурда кандайдыр бир убакыттар бош болсо, тыюусуздан келип калган немелер бар, посетительдер. Алардын кээ бирин ошол убакка карап кабыл алганга жетишесиң, а көпчүлүгүн кабыл ала албай каласың. Конечно, капа болгондор болот. Мен Кудайга шүгүр, кийимим бүтүн, курсам ток дегендей. Мына мамлекеттик кызматта иштегениме 8 жыл болду. 8 жылды, 7 жылдан ашып калды. Мен башкаларга окшоп баягындай иштебей жүрөм, жана башка деп бир жерден да укпасаңыз керек. Бардык адамдын учуру келгенде иштейт, учуру келгенде кызмат кылат. Мен 8 жылда колуму кушуруп отурганым жок. Колуман келген ишти кылып атам. Күнөс кана, мал чарбачылыгы, жер иштетүү, ушул окшогон иштер менен ар дайым алекмин. Адам иштейм десе өзүнө иш табат. Ал эми көпчүлүк айтышы мүмкүн. Конечно, алардын баягы акчасы бар жана башка деп. Эч качан бирөөнүн акчасын бирөө эсептебеш керек. Акчаны эгерде башың болсо, иштей турган өзүңдө мындай желание болсо, аны тапсаң болот. Мисалы мен эл катары эле биз дагы кредит алдык. Мына Күнөс кана жана башка кредитти бүгүн төлөп келатабыз. Банк системасында ошондой эле орус кыргыз фонд аркылуу бул доступ бардыгына эле бар. Кредит алып иш алып барыш керек да. Бүгүнкү күндө көпчүлүк ошо ишкерлерди көрө албайт да, бай адамдарды. Канчалык Кыргызстанда адамдар байыса, ошончолук жакшы болот. Мамлекетибизге жакшы болот. Менин байлыгым, менин бир туугандарым, менин апам 85ке чыгып атат. Менин бала чакам, үй бүлөм, эли журтум, мекеним. Мына менин байлыгым. Мен ушу менен байым. Мен эч качан кылган ишке өкүнбөйм. Бул чындыгында болгон. Буга күбө ошол мезгилде 120 депутат. Мени кошкондо
коалицияны бузуп таркатабыз деп чечим уже кабыл алынып бүтүп калган жерде мен ушул коалицияны сактап калыш үчүн, себеби биз ошол 10 жылкы төңкөрүштөн кийинки жаңы конституция киргенден кийин, жаңы шайланып келгенден кийин жигитчик келишим түзгөнбүз. Ал келишимди мен аткардым жигитче. Мен сактап калдым аны. Чындыгында ошол мезгилде мен сактап калдым. Атамбаевди ошо парламентке алып келип, ар бир депутат менен жолуктуруп, фракция жетекчилери менен жолуктуруп, мен сактап калгам. Бул чындык. Бирок ошол келишимди, жигитчиликти мен бузганым жок да. Аны Атамбаев бузган. Эми баягы көрбөйт деп бирөөгө жамандык кыла берсең, анын бардыгы жакшы болбосун, мына турмуш көрсөтүп атат. Ошон үчүн мен ага өкүнбөйм. Себеп дегенде мен өзүмүн жигитчилик келишим, кол берип түзгөн келишимди аткардым. Башкалар кандай аткарды, алардын совестинде деп койсом. Өз ара эми уруучулук, жердешчилик деген андай чоң рол ойнойт дегенде мен алыспын. Көпчүлүгүндө баягы группа болуп, ар биринин өзүнүн ошол маселеге болгон кызыгуусу жана башкасына караганда кандайдыр роль ойнойт да. Ал эми кадр тамдоодо же болбосо кандайдыр бир кадр тамдоодо, кадр бөлүштүрүүдө сөзсүз түрдө региондорду эске алуу болот. Анан баа берерде дагы бул менин жердешим эле, бул менин тууганым эле да. Биз Кыргызстан кичинебиз да. Аз эле кичинекей мамлекетпиз. Бири-бирибизди бардыгыбыз тааныйбыз. Ошон үчүн таанышчылык болот. Эми 10 жыл деп койдуңуз. Биринчи, 3-үнчү чакырылышта биз 2,5 жыл отурганбыз. Ал эми 5-чи чакырылышта өзүңүз билесиз, мен 1 жыл төрага болдум, 1 жыл комитетти башкардым. Андан кийин жаңкы калган учурум только соттошу менен өттү. Мен парламенттин ишине аралаша албай калдым да. Мен эми эч качан кайдан болосуң деп биринчиден сурабайм. Эгер билип калсам, талапты 2 эсе коем. Себеп дегенде биз бардыгыбыз Кыргызстанда бардыгыбыз жердешпиз. Мен Бишкек шаарында жашаганыма уже 30 жыл болуп атат. Бала чакалуу ушул жерде, бала чакаларым бардыгы ушул жерде төрөлдү. Бишкектин тургунумун. Ошон үчүн кичи мекеним Алай району. Мен ошол жетекчи болуп жүргөндө ишке алган кадрлардын көпчүлүгү министр болду. Көпчүлүгү премьер-министр дагы болуп атат. Чоң кызматтарды иштеп атат. Мен сыймыктанам, значит, ал кадрлардын арасында Кыргызстандын бардык областтарынан бар. Мисалы, ошон үчүн мен туура кадр тандаган экенмин. Ошол мезгилде алардын өсүшү, ушундай деңгээлге жетишинин бардыгы мен үчүн сыймык. Текебаев эч качан менин кабинетиме чуркап келе албайт, биринчиден. Экинчиден, канча көп мындай кемчилдиктерди кетирди. Аны өзү деле башына иш түшүп, түрмөдө отургандан башынан өткөзсө керек. Канча адамдарга кыянатчылык кылды, канча адамдарга. Баягы өзүнүн айткан интервьюсу бар. Биз илгерки эле адаттуу колдонуп, кээ биркисин камап, Атамбаев менен чогуу, кээ биркисин коркутуп, кээ биркисин бөлүп жарып, бирөөсүнө иш берип, ушундай кылып биз мисалы ошол мезгилде ата журту талкаладык деп өз оозу менен берген интервьюсу бар. Бул эми бузукулук да, туурабы? Бул эми саясатта жүргөн, мен эми айткым келет, Кудай бар да, Кудайга эле койдум деп коем. Бирок мындай эч качан менин кабинетиме чуркап келе албайт. Түздөн-түз салымы бар. Себеп дегенде менин түрмөгө түшүшүмө кызыктар болгон. Ошол Текебаев, Салянова, Атамбаев, ошонун тегерегинде да 4-5 адам иштешкен. Ар биринин ролун мен так билем.
кимиси кандай ролду алып барганын, кимин канчалык салымы бар мен так билем. Аны мен мындай өч алайын жана башка дегеним жок. Булар менин саясий душмандарым. Бирок билем, анын баардыгын мен Кудай койдум деп ар дайым айтып жүрөм. Абылгазиевди мен Сосмодко кызматка алгам, чогуу иштешкенбиз. Менин кол алдымда иштеген. Бул чындык.